Саламатсыңыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Мен Жумабаева Дамира, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын Илим жана инновация бөлүм башчысы болуп иштеймин. Бүгүн биздин маегибизде Тойгонбаева Гүлнара, Кыргыз Республикасына белгилүү ырчысына жана Иманалиева Мерим, 71 мектептин педагог, психолог эжекелерге суроом бар. Биринчи суроо. Азыркы учурда баарыбыз тең дистанттык окуу процесси жүрүшү кандай болуп жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналынын көрөрмандары. Мен бул көрсөтүүгө ата-эне катары келдим. Ошол дистанттык окуу боюнча өз пикиримди, өз тажрыйбамды бөлүшүп кетейин деп. Биринчи суроо ошол менин кызым 9 жашта приоритет деген жеке менчик мектепте окуйт, 3 класстын окуучусу. Өзүмдүн тажрыйбам боюнча айтсам, биз дистанттык окууга өткөнүбүзгө бир аз эле күн болду, анткени каникулубуз көпкө созулуп кетти. Бирок ошентсе да бул процесс өз нугуна негизи түшүп эле калды. Эми бул процесстин башынан айта кетсем, эми башынан эле бизде WhatsApp'та группа бар болчу, ата-энелердин группасы, 2 группабыз бар. Бирөөсүндө ошол мектептин жетекчилиги, педагогдор бар. Ал жакта биз өз ой пикирибизди айта албайбыз. Бирок башка өзүбүздүн ата-энелердин группасы бар болчу. Ал жерде өзүбүздүн ушул ой пикирибиз менен бир тапшырмаларды бирөө билбей калса, китеби жок болуп калса, сүрөткө тартып чыгарып, ошентип турабыз. Анан дагы бир группа түзүлдү, ошол азыркы дистанттык окууга байланыштуу. Ал группада балдардын телефондору киргизилген. Ал жакта ошол биздин мугалимибиз жана ошол мугалимдин ассистенти ошол группаны көзөмөлдөшөт, карашат. Анан айта кетчү нерсе, бул дистанттык окууга өтүш үчүн биз Zoom конференция системасы менен кирдик. Ал үчүн ар бир ата-эне ошол приложениени компьютерга же телефонго түшүрүш керек болду. Ошол приложение менен кантип иштеш керек, ошону түшүнүш керек болду. Ага бир 2-3 күндөй кетти. Даже окууга өткөндө ошол биринчи, экинчи күнүбүз уже тажрыйба болуп турду, анткени өзүнүн көп бир нюанстары бар экен, алар менен биз таанышышыбыз керек болчу да. Андан тышкары эми баардыгыбызга түшүнүктүү, ошол Zoom конференцияга өтүш үчүн албетте үйдө же Android телефон болуш керек, же ноутбук же компьютер болуш керек. Ошону менен ноутбук болгондо мындай, кандай десем, экраны чоңураак, бүт баары мындай жакшыраак көрүнөт балдарга. Ошол үйдө бизде компьютерибиз бар, ошону коюп берем, ноутбукту. Ал жака ошол приложениени киргизип, үйрөнүп, жада калса кызым азыр ошол конференцияга уже өзү киргенге үйрөнүп калды да. Биринчиден ошол мугалимдердин кандай десем сунушу менен биз балдарга бир жай даярдап бердик. Стол, удобный отургуч, ошол компьютер кое турган жер же телефон кое турган жер, дептерлери, ручкалары баардыгын ошол бир рабочее пространство деп коет, ошону даярдадык. Анан бала сабакка киргенде биз ошол бөлмөдөн чыгып, жалаң ошол бала отуруп, кунт коюп, мугалимдин айткан сөзүн, сабагын угуп, ошол билим алуусуна шарт түзүп берип атабыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошол суроого мен да жооп берип кетсем, азыркы учурда бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзү ушул дистанттык окууну көрүп атышат. Дистанттык окуунун негизинде
окуусун, окуу процессин улантып жатышат. Мунун оң жактары жана терс жактарын дагы азыркы учурда мына өткөн 2 жуманын ичинде байкай алдык десек болот. Мисалы, Гүлнар эже сыяктуу үйүнө шарт түзүп бере алган ата энелер бар. Бул абдан жакшы. Колдон келишинче ар бир ата эне өзүнүн баласын колдоп, баласына шарт түзүп бериш керек. Балага сабак учурунда эч ким тоскоол болбой турган бир кандайдыр бир өзүнө ылайыкталган бир бурчу болуш керек баланын. Жана ушунун негизинде баланы дайыма колдоп келиш керек. Бул деген ата эне үчүн дагы, бала үчүн дагы, мугалим үчүн дагы кандайдыр бир жаңы нерсе болуп атат да. Бул азыркы учурда биз мектеп, окуучу, ата эне үч бурчтугун дагы да күчтөндүрүп иштетчү убак келди десек болот. Экинчи суроом. Үй бүлөдө ата энелер дистанттык окуу процессинде өздөрүн кандай алып жүрүш керек? Айрыкча апалар жана энелер. Эгерде үйүңүздөрдө балага мындай телефон жок же телевизор жок, кандайдыр бир окуу үчүн шарт түзүп бере албай жатсаңыздар, сөзсүз түрдө класс жетекчиси менен, мектеп администрациясы менен бир байланышып, өзүңүздүн шартыңыздарды түшүндүрсөңүздөр жакшы болот. Ошонун негизинде мектеп администрациясы жана мугалимдер сиз үчүн, сиздин балаңыз үчүн атайын бир тапшырмаларды иштеп чыгат. Атайын сизге оңойло турган жеңилирээк нерселерди сунуштай алышат. Бул дистанттык окууда эң негизги ата эненин ролу абдан маанилүү болуп жатат. Ата эне деп айтабыз, бирок апанын ролу андан дагы көбүрөөк мааниге ээ. Бир мисал, бир үч бурчтукту элестете турган болсок, эң үч бурчтуктун башында апа болуш керек. Апанын маанайы канчалык жакшы болсо, апанын энергиясы канчалык көп болсо, ал үч бурчтуктун экинчи бөлүгү болгон атага өз таасирин тийгизет. Качан гана ата менен апа өзүнүн энергияга бай болуп, маанайлары жакшы болгондо, үч бурчтуктун астында болгон балдарыбызга дагы ошол энергияны, ошол жакшы маанайды өткөзүп бере алабыз. Үчүнчү суроом. Дистанттык окуу процессинде баланын мүнөзү өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу? Мен өз кызымдын мисалында пикиримди айтсам, азыркы балдар албетте ошол жаңы технологияларга, компьютер, телефондорго жакын, мына кичинекейинен эле көрүшөт, билишет. Бирок азыркы кезде ошол WhatsApp, Zoom деген приложениялар менен кантип иштеш керек экен, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин көбүн уже билип алды да, мисалы. Ал жагынан көп деле кыйынчылык жок. Кыйынчылык болгону ошол интернет баягы аз болуп калганда, кичине замыкание болуп калат, кичине сүйлөгөндөр ошо эжекелердин айткандары кичине тормоз болуп келип калат. Ошолор эле болбосо, негизи биздин мугалимдер аябай күчтүү мугалимдер, алар деле ар бир баланын мүмкүнчүлүгүн билет. Ошол мүмкүнчүлүгүнө карата бир суроо берет, тапшырма берет, бир моменттерге акцент жасашат. Бирок эң жакшы жери бул балдар мектеп программасынан артта калышпайт. Бул дистанттык окуу менен жөнөкөй мектепке барып окуунун ортосунда аябай чоң айырма болгондой эле, бул дистанттык окуу, үйдө окуу бул балага дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бала, окуучу бала мындай физикалык жактан чуркап, ээн эркин жүргөнгө, өзүнүн мындай достору менен баарлашууга көнүп калган бала бир 4 дубалдын ортосунда кысылып, өзүнчө бир стресске дагы кириши мүмкүн. Мындай учурларда балдарды көбүрөөк достору менен сүйлөшүшүнө, ошол эле WhatsApp аркылуу, Zoom аркылуу достору менен баарлашуусуна, бир гана тапшырмалардын негизинде эмес, мындай өз ара личный суроолор болот го жаштардын арасында, окуучулардын арасында, ошондой темаларда дагы баарлашуусуна мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Төртүнчү суроом. Бүгүнкү биздин ата энелерибиз техникалык приложенияларды, то есть телефондук приложенияларды үйрөнүшү зарылбы же зарыл эмеспи? Ал суроого мен ой пикирим, ал приложениялар менен иштегенди билип жүргөн болсоңуз эң жакшы, билбеген болсоңуз бул сиз үчүн бир сонун мүмкүнчүлүк, баягы
нет предела совершенству дегендей да. Андай нерселерди деле билип алсаңыз эч минусу болбойт. Мен бул суроодо да Гүлнар эжеге кошулам толук түрдө. Бул Гүлнар эже айтканы бул биринчи жагы деп айтсак болот. Биринчи медалдын бир бети деп. Экинчи бети сиз бул приложенияларды балаңыз кандай приложение колдонуп атат, кайсы программа менен иш алып барып атканын үйрөнүп алсаңыз, балаңыздын интернетте ошол телефондо сабак окуп атат демиш болуп башка нерселерди кылып кылбай жатканын дагы контролдой аласыз. Жана бул мындай карантин бир гана мындай өзүбүздү бир үйдө камалып отуруу эмес, өзүбүздү өнүктүрүү деп билсек болот. Жана өнүктүрүүнү биринчи ушул дистанттык окууну шылтоо кылып, ар кандай приложенияларды, ар кандай жаңы нерселерди үйрөнүүгө колдонсок болот. Эң туура, мен толугу менен кошулам. Акыркы суроо. Балдарыбыз ар кандай үй бүлөлөрүбүз бар биздин коомубузда. Жетишкен үй бүлө бар, жетишпеген үй бүлө бар. Ошо үй бүлөлөрдүн арасында балдарыбыз окуу процессинде кандай жетишкен жактары болуп атат жана жетишпеген жактары болуп атат? Азыр биздин мектеп жалпы билим берүүчү орто мектеп, мамлекеттик мектеп. Жана сиз айткандай эле телефону жок, телевизорго көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон балдар болуп жатат. Андай балдар менен башында айтып кеткендей эле ата-эне өз шартын мектепке же класс жетекчиге сөзсүз түрдө билдирсе жакшы болот. Ошондо окуучуларга тапшырмалар берилип, жана тапшырма күнүмдүк эмес, узун мөөнөттүк тапшырмалар берилип жатат. Ар бир окуучу менен телевизор көрө албаса, телевизордогу сабактарды көрө албаса же WhatsApp, ошол Zoom, Telegram аркылуу мугалим менен кайтарым байланыш кыла албай жаткан болсо дагы сөзсүз түрдө класс жетекчи аркылуу ар бир предметтик мугалим окуучу менен байланышып, түшүндүрмө берип, тапшырманы индивидуалдык түрдө берүүгө аракет кылып жатышат. Ооба, андай ситуациялар деле болот. Мен деле кызым менен ошол бир маселени чыгарып атканда түшүнбөй калса, бир айтам, эки айтам, үчүнчү жолу айтканда түшүнбөсө, мен деле мындай чырт-пырт болуп кетем. Андай ничего страшного дегендей. Бирок ошол мезгилдерде баягы мугалимдердин кадыр баркы абдан билинет. Миң жолудан рахматымды айтам ичименчи, ушинтип чыдап келаткандыгына. Ошондуктан ата-энелер, урматтуу ата-энелер, чыдамдуу бололу. Бул күндөр деле өтөт. Андай маселеде мен биринчи ата-энелерге сабырдуулук каалайм. Гүлнар эже айткандай эле ар кандай проблемалар болушу мүмкүн. Бала менен урушушуңуздар мүмкүн. Сабак окуп атат деп бири-бириңиздерди таарынтышыңыздар да мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө таарынткандан кийин балаңызды кучактап, балам мен сени жакшы көрөм, мен сенин дайыма аркаңдамын, сен бул ишти аткара аласың, экөөбүз бирдикте буну жеңе алабыз деп айтууңуздарды сунуштайм. Анткени карантин бүтөт, 30-ында болбосо майда бүтөт. Баланын жанында дайыма сиздер чогуу болосуздар. Ошондуктан балаңыздарды кучактап, балаңыздарга сүйүүңүздөрдү билгизип, балаңыздарды колдоп жатканыңыздарды сездиришиңиздерди каалайт элем. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, эгерде дистанттык окуу учурунда сиздерде кандайдыр бир маселелер, көйгөйлөр жаралган болсо, сөзсүз түрдө Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган атайын топ иштеп жатат. Ошого 111 номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Ошондой эле ар бир мектептин соцпедагогдору жана психологдордун номерлери бар. Сөзсүз түрдө байланышып, бул кырдаалды биримдикте, чогуу ынтымакта жеңүүгө чакырам.